Assalamu алейкум, улуу урматтуу кыргыз эли. Жаштар сүйлөсүнүн теле долбоору Ош областына караштуу Чоң Алай районунун жаштары менен тактап айтканда Алайчы уулу Саид орто мектебинин жаштары жана төрүбүздүн коноктору менен бүгүнкү жаштар кимдерден үлгү алат деген темада сүйлөшөбүз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Анда ушул төрүбүздүн коноктору бар, сиздер менен тааныштырып өтөйүн. Кызыл Кыяш шаарынын имам хатиби, Аюир кайрымдуулук фондунун төрагасы Мухаммад Исмаил ажы конокто. Коомдук ишмер, дил мирөгү, адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү доктор Өзбай ажы Чотонов конокто. Жана ошондой эле Айылчы уулу Саид орто мектебинин мүдүрү Тайырбек Жайчбеков агайыбыз конокто. Урматтуу жаштар, урматтуу коноктор, айсаңыздар, азыркы жаштар кимдерден үлгү алыш керек? Азыркы ушул чоң муундардан үлгү алсак болобу, же депутаттардан үлгү алабызбы, же мектептин мугалимдеринен үлгү алабызбы, же коомдук ишмерлерден үлгү алабызбы? Негизи кимден үлгү алсак болот? Анда жаштар сүйлөсүн. Үлгүнү негизден биринчиден ата энеден алабыз, андан кийин коомдо жашаган элдерден алабыз. Анткени алар көп нерсени билишет, көп нерсени көргөн, алар чоң болгондуктан көп нерсени бизге айта алышат. Андан кийин биз өзүбүздүн мектебибизден алабыз. Чоң билимди, чоң нерсени мектептен алабыз деп үмүттөнөм. Азыркы жаштардын көбүнчө жаман кишилердин үлгүсүн алат да. Жаман өнөрлөрү тез үйрөнөт. Каякта бир кыйшаңдаган артисттер, жылаңаш жүргөн элдердин өнөрлөрүн тез үйрөнөт да. Ошолордон үлгү алат. Ошолордун кийимин кийип алып, ошолордун жазганын жазап, ошо көбүнчө ошондой болот да. Азыр мына мисалы батыштан келди мода деп. Жылаңач, ар жери көрүнүп жүрөт, уяттуу жерлер. Ошонун баарын кийип алды да. Ошо ал деген жанагы бузуку аялдардын формасы, кийим форма. Ошонун баарын үлгү алып ошону кийип атат. Жанагындай жаман эле бир артисттерди туурап, ошолордун көкүлдөрүн кое алып, ошолордун кийимдерин кийип атат да. Жылаңач кийинген мындай кыздар, балдар бар, бирок биздин айылда да негизинен эле мындай диний жактан жакындап келе жатат. Ал жаман жагынан көрү жакшы жагы да өнүгүп келе жатат. Көптөгөн динге жакын кыздарыбыз бар азыркы убакта. Мечитке барып, намаз окуп, китеп окуп, мындай жол салынып жүргөн. Силер кимдерден үлгү аласыңар? Мисалы азыр агай айтпадыбы? Мына батыштын саясаты деген ойду же ата энелерден аласыңарбы, же мугалимдерденби, же элденби, же кимден? Биринчи ата энеден алабыз, андан кийин мектептеги агай эжелерден, андан кийин болсо бул адам өзүнүн келечегинде максат коюп, мен ушундай болом деп, мисалы мен депутат болгум келет, мен депутаттардан да үлгү алам. Депутаттарданбы? Ооба, депутаттардан, мындай саясатчылардан. Ошолорго кызыгып, ошолордун мындай туура жасаган иштерине баалап, анан туура эместерине өзүм оңдогонго да аракет кылам. Сага кайсыл депутаттардын ушул үлгү алам деп атпайсыңбы? Кайсыл депутаттар жагат сага? Мага негизинен эле Ташиев жагат. Бирок Ташиев жаман жактары да азыр бар, бирок көпчүлүк жактары мындай жакшы жактары бар да. Анан өзүбүздүн министр Нурлан Сулайманов келечекте белгилүү адам болгум келет. Ошондой эле азыркы бүгүнкү саясатчылар жаштар жакшы жүргүлө дейт. Ошо мамлекет башында иштеп жаткан адамдар эл үчүн иштесе, бири-биринин ушагын чукпай. Ошондой эле дагы бул эл үчүн иштеген адам мен Бабановду өзүм мындай үлгү катары көрсөткүм келет. Элге кылган жакшылыгын ошол жакшы иштеп баштады, ошол берген убадаларын аткара баштады, бирок ошол мамлекет башчылары бири-бири менен тирешпей эл үчүн кызмат кылса дейт. Бул жерде жана Өзбек ажы айтпадыбы? Жана батыштан келген адамдын багы цивилизациясы деп. Бул жерден негизинен эле биз Кыргызстанбыз, өзүбүз кыргызбыз. Анан дагы бул жана башка жактан келген нерсе эмес, бул негизинен ар бир адам өзүнөн болот да. Мисалы ол башка нерседен мындай тамеки чегип алса, насыбай чегип алса, барып мен да чегишим керек дебейт да. Анан көрүп мен жакшы жолго барышым керек дейт. Негизинен менин оюм ушул да, ар бир адам өзүнөн бул нерсе. Өзүнөнбү? Ооба, өзүнөн. Ар бир адам өзүн жакшы кармап түз жүрсө, ошол жакшы болот дейт. Жаш бала айтканды кылбайт, көргөндү кылат демекчи. Ошол бирөө насыбай чегип атса, же тамеки тартып, же арак ичип, эме кылып аткан болсо, ошону тез көрүнөт. Жана коомдо адамдар ошондой
түз жүрген адамдарды көбүрөөк көрсө, жаш балдар ушул жаш муундар көргөн болсо, ошолор эме кылат. Жакшы үлгү алат деген ойдомун. Мисалы, арак ичип аткан болсо, ошону көргөн болсо, ошол ошондой болуп калып чоңоюшу мүмкүн. Мисалы, атасы арак ичип келген болсо, ушу баласы дагы мисалы мен да арак ичип мындай болом деп ойношу мүмкүн. Ошондой кылып ниеттениши мүмкүн. Жаштын тилегин Кудай тез берет дейт, ошондой болуп калышы да мүмкүн. Биздин келечек жаш муундарда ошон үчүн чоңдордон үлгү алуу керек. Ошол менин оюм ушул. Ошол биз массалык маалымат каражаттары бүгүнкү күндө ошол бүт эле шоу бизнести жазышат. Ошолго биз калыптанып калабыз. Ал эми ушул манас биздин маданиятыбызды жазышпайт. Ошондуктан азыркы жаштарга биздин маданиятыбыз жетишсиз. Ошондуктан ушул массалык маалымат каражаттары негизи эле маалымат булактарын ушул кыргыз рухунун негизи эле маданиятын көбүрөөк чагылдырса деген ниеттемин. Ошол гезиттерден, тасмалардан үлгү алса болобу? Силерге мисалы бир топ интернет деген өнүгүп өстү техника. Алардан кандай үлгү алып атасыңар? Ошол сиздер айтып атпайсызбы, Суперинфо мен өзүм окуймун. Бирок ошол эле учурда бул терс жактары жана оң жактары деп атасыздар. Суперинфодо бүгүнкү күндө жаштарга мындай стимул болуучу дагы материалдар бар. Ошол эле учурда бул батыштын эстен тураган жана ушул бүткүл дүйнө шоу бизнести жазат. Эми бул жакта мен оң же терс деп айта албайм, бирок мындай ошону жана айтып кеткендей көбүрөөк патриоттук макала көбүрөөк чыкса деген ойдомун. Ушул сиз айткан жана Суперинфо газетасын мен да окугам. Ал жактан үлгү ала турган дагы жагы бар, анан ал жактан жаман адаттарды үйрөнүү дагы жактары бар. Бир нерсе оң жана терс жагы болот. Ошон үчүн мисалы сиз айткандай жылаңач кийим кийген, батыштын цивилизациясын дуураган аялдар көбүрөөк чыгып, ошондой нерселер Суперинфодо чыгат. Ал эми башка газеттарды алып карасак, ошолор башкача нерсе эмелерде чыгарат. Интернет, агент, ошолорду аларда дагы оң жана терс жактары болот. Ошолордон үлгү алса да болот. Үлгү кээ бирлер ала албай терс жакка бурулуп кеткен учурларда кездешүүдө. Акчалар таратып, пикир эмелерди кылган учурлары да болгон. Акча төлөп, мындай кылабыз, мун сектасы деген азыр абдан куласын жайып тур. Ошо интернеттен жаман жактарын дагы көп чыгып атат десек болот. Жакшы жактары да бар, жаман жактары да бар. Ойлойм да, мисалы ата-энеден үлгү алыш керек деп. Анан бирок көптөгөн жаштар ата-энесинен үлгү албайт да. Ата-энесин эскирип калды деп ойлойт экен да. Мурдагы кылымдын адамдары азыр 21-чи кылым, аларды укпаш керек. Алардан үлгү албаш керек деп. Азыркы жаштар ушундай экен да. Кече эле чоң талаш болду. Алар тиги кылымдыкты, алардын тилин албаш керек. Мен айттым да, мисалы илгери салт менен үйлөнчү эле десек, жок дейт. Алар эски кылымдагы дейт. Биз азыркы 21-чи кылымда сүйүп жүрүп үйлөнүш керек дейт. Бул жерде туура, бирок мен кошулбайм. Негизинен ата-энеден үлгү алабыз. Ата-эне бизди 18 жашка чейин карайт. Бизге жакшы сапаттарын, жакшы акыл, насыяттарын айтып берет. Ошондуктан бул ата-энелер негизинен баласы жаман эмес, жакшы тарапка чоңойтот. Жакшы болсун, жакшы адам болсун, келечеги кең болсун деп чоңойтот. Азыркы кылымда бул биздин ата-энелерибиз илгерки адам болгондуктан алар көп нерсени билишет. Бизге көп нерсени айтышат. Биздин оюбуз башка жакта болгондуктан анча ата-энелер салбайбыз. Бирок ошо ата-энелердин сөзүн уксак, баары бизге жетиштүү болот деп эсептейм. Мисалы мындай болот атпайбы? Ата-энелер үйлөнгөндө аталары, энелери үйлөндүргөн да, мынауга чык, мынау кызды алып кел деп. Өздөрү эле кудай түшүп турабы? Азыр силер болсо айтасыңар, биздин ата-энелерибиз эски кылымдын адамдары, ал туура эмес түшүнүк болчу. Ал убакта маданият жок болчу, азыр башка маданият. Азыр сүйүшүп жүрүп үйлөнүшөт деп. Мен дагы азыр сиздин сөзүңүзгө кошулбайм да, бул ата-энени укпайт, ата-энеден үлгү албайт. Наоборот, азыркы ата-энеге караганда мурдагы ата-эне көп нерсе билет. Анан азыркы замандагыдай ата-эне, биздин мурдагы ата-энелерибиз азыркы замандын ата-энелердей эмес да, көп нерсени билет, анан дагы балдарга жакшы тарбия берет. Азыркылар көп нерсе билбейби? Азыркылар билет, эми азыркы заманга жараша келиндер да современный болуп кеткен да. Кандай эми ушул чоң алайда силерде кандай айылыңарда?
мисалы көпчүлүк учурда көрөбүз, мурдакы биздин ата-энелерибиздин убагында узун кийип, жоолук салынып жүргөн. Азыркылар көп келиндер андай эмес. Чоңайда андай эмеспи? Чоңайда ошондой андай кезиктирсе болот да. Болот, Айтып атпайсыздарбы, жогоруда жаштар ата-энеден алыш керек, башкадан алыш керек депчи. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө ата-энелерден дагы алуу өтө кыйын болуп калды да. Анткени ата-энелер өздөрү арак ичип, еврейлер айтып коет го, биз дүйнөдө бир гана нерседен коркобуз, башка эч нерседен коркпойбуз. Ал корккон нерсебиз мусулмандар өздөрү мусулман экенин билип алышынан коркобуз дейт да. Көпчүлүк учурда Кыргызстанда көпчүлүгү мусулман, бирок өздөрү мусулмандын кылган нерселерин кылбайт. Балдар жакшы тарбиялабайт, аракты ичет ата-энелер, адепсиз бузукулук иштерди кылат, балдарды жакшы тарбиялабайт. Ошон үчүн балдар не кылып, каяктан тарбия жакшы үлгү алыш керек десе, чындыгында бул ушу мусулмандар пайгамбарыбыздан, ошол өрнөктөрүнөн, ошол пайгамбарыбыздын жолу менен гана жашаса, мусулман экенин чыныгы билсе, ошондо жанагындай үлгүнү жакшы жактан табат да, жолдон жаңылбайт. Ошон үчүн мен ойлойм, эң биринчи мусулмандар өздөрү мусулман экенин билишсин да. Ата-энелерде көбүрөөк күнөөлөр бар бүгүнкү күндө. Бизде кыздар айтпады ошол шоу бизнес депчи. Азыркы тил менен айтканда супер звездалар же жылдыздар. Ошолордон үлгү алса болобу, же болбосо ошол төкмө акындардан үлгү алса болобу, же каада салттан үлгү алабызбы? Кимден үлгү алсак дагы жакшыраак болот? Бул албетте маңкуртчулук деген биздин Чыңгыз Айтматов агайыбыз дагы жакшы нерсени жазып кеткен. Маңкуртизмди чагылдырган да. Бүгүнкү жаштар эмне десе, ошол сахнадагы шоу бизнестер өздөрү маңкурт болуп калды, чындыгында орой айтканда. Анткени өздөрүнүн ким экенин билбей калды. Кыргыздар эч качан жанагындай мини юбкачан чыгып сахнада бийлебейт. Кыргыздар эч качан өзүнүн сулуулугун башка жактарга көрсөтүп чыгарып, ырдап, бийлеп жанагындай бир жаман нерселерди кылбайт да. Эң негизгиси кыргыздар өздөрүнүн кыргыз экенин билсе эле болду. Бүгүнкү булар батыштын саясаты, батыштын маалыматынан сугарылып аткандыгынын натыйжасы. Мисалы Жамиладан үлгү алса болобу, болбойбу? Албетте бул мен Жамиладан эч качан үлгү алуу мүмкүн эмес. Анткени ал кыргызга жат көрүнүш, батыштын саясатынын, батыштын бир агындысынын бир бөлүгү деп эсептейбиз да. Ал Жамиладан үлгү алуу болбойт менин оюмча. Мисалы Жамила сүйүү үчүн күрөшүп, сүйүүнү тапты деп атпайбы? Жамиладан үлгү алганга болбойт. Себеби ошол мезгилде Чыңгыз Айтматов улуу жазуучубуз чыгармалар жазган. Мен да Чыңгыз Айтматовдун бир нече чыгармаларын окугам, жаш каникулда окугам. Ошондо Жамила эме болгон. Жамила өзүнүн никесинде мусулманчылыкта нике катык турат, ал эми өзүнүн жолдошу согушка кеткенде ал башка бирөө менен кетип калган. Ошол туура эмес. Мисалы, андан үлгү алганга болбойт. Ошол мезгилде Советтер Союзунун учурунда Чыңгыз Айтматов дагы ошол чыгарманы бурмалап жазган деген оюм бар мен ушундай. Мен оюмдагы эми ошол биз окуучу мезгилде да ушул Жамиланын образын окутканда эме деп окуганбыз да. Эски үрп адатты дээлеп тепсеп, жаңыга алдыга умтулган жаңы адам депчи, Жамиланчы эски үрп адат менен жүрө берген эмес, ал өзүнүн сүйүүсүн тапты, өзүнүн жолун тапты деп үйрөнгөнбүз да. Мындай караганда эки жактуу да, бир жагы эми биздин кыргыздарга мусулманкерчиликке туура эмес да. Ал никеде жүргөн күйөөсүн таштап башкага кетип калганда негизи кыргыздар үчүн бизге туура эмес. Кече жакында дагы мен Чубак Ажынын ошол жана бир СМСтен окуп калдым да, сиз Чыңгыз Айтматовдун ушул чыгармасыны сизге кантип ушинтип айтканга оозуңуз барды, ушул улуу жазуучумун депчи. Анан биз мурда ушундай эмеде идеологияда тарбияланган үчүн бизге Жамиланын жолу туура деп окуганбыз да. Убагында эми ошол доорго жараша Чыңгыз Айтматов эми элди караңгылыктан мындай чыгаруу үчүн ушундай жазган го деп ойлойм да. Караңгылыктан чыктыбы же тескерисинче болуп калган жокпу? Мындай айтып атпаймынбы? Мен туура жагы да бар дейм, туура эмес жагы да бар дейм. Жамила негизи мындай караганда өзүнүн укугу бар, бирок бизге мусулманчылыкта ал туура эмес деп ойлойм да. Демек укугу бар экен да, башка чыкканга. Эгер современный мындай азыркы доорго алып караганда негизи укугу бар. Бирок биз кыргыздарга туура эмес деп эле ойлойм менчи ошо. Сиз менин укугу бар деп жатасыз. Сиздин балаңыз согушка кетсе, келиниңиз ойношу менен качып кетсе,
O келиндин укугу деп карап отура бересизби? Жок, укук эмес. Эми эсеби ал өзүнүн сүйүүсүн тапты деп ошондой Мейли сүйүү дейли. А бирок мен айтып атпаймынбы, буга кошулбайм. Негизи Балаңыз чындап элечи. мекенди коргонуп согушка кетсе, Ооба. келиниңиз ойношу менен качып кетсе, ошону сүйүү дейбизби? Эми билбейм, мен бирок кошулбайм чындап эле. Бул бузукулук бу. Кошулбайм. Бул бузукулуктун башталышы да бул. Ооба. Негизи кошулбайм мен дагы. Жамиля сүйүүн өзү таптыбы деги. Эмне үчүн аягында жок да мына Жамиля барып, Данияр экөө 4-5 балалуу болуптур. Бул жерде негизи Жамиланын бул сүйүүсүз үчүн күрөшкөнү туура. Бирок бул негизинен бул күйөөсү өзүнө баягыда кат жазганы бул бир эле сурап койчу да каттан. Бирок башка үй бүлөсүн жакшы сурап койчу. Ошон үчүн өзүнүн укугун коргоо үчүн качып кеткен. Катта эмне деген? Катта бул бир эле амансыңбы Жамила деген сөздөрдү айткан да. Сүйүү үчүн күрөшкөнү бул сенин оюңча туура эле? Бирок дин жактан алганда туура эмес деп ойлойм. Эми өзүң көз карашың менен кандай ушул? Эми дин жактан алып көз карашым дин жактан туура эмес деп ойлойм. Ал эми Сенин жигитиң сен армияда болсо да, анан кийин ата-энесине көбүрөөк кат жазып, анан сага кичине кыскара жазып койсо эмне кыласың? бирок бул жакшы мындай эко кандай десем экен. Күйөөсү баягыдай ачабыштан эле бул өзүнүн намысынан эле алган да, сүйгөн эмес, бирок Жамиланычы. Ошондуктан бул Жамила Мен бир жаатынан караганда албетте бул маселеге көз карашымда бир жаатынан туура деп эсептейм да. Эмне себептен десе, ал мезгилде коммунизм учуру эле. Мамлекет тараптан катуу кысымчылык алып, эгер коммунизмди жамандап Чыңгыз Айтматов чыгарма жазганда, демек ал катуу жазага тартылышы мүмкүн эле. Бул жерде Чыңгыз Айтматов эмне кылды десе, мен бир жаатын эсептейм, анын ошол проблеманы, ошол мезгилде болгон окуяны чагылдырып жазып бере алды. Коммунизмдин ошол коммунизм учурундагы элдердин арасында ушундай бузукулук бар экенин, коммунизмдин жаман касиети бар экенин бул демократиялык абал менен сүйүү деп туруп көрсөтүп, коммунизмдин жаман нерсесин ушул бир билбеген акыбалда жамандап берди да. Бул жерде албетте бул динге караганда дагы демократиялык абалда дагы сүйүү деп ушундай бузукулук кылып атат, бирок чындыгында бул проблеманы көрсөтүп бере алды деп ойлойм да мен. 5 кол барабар эмес. Бирок Жамилядан эч ким үлгү албайт, бирок өзүбүз үлгү алышыбыз керек. Бирок башка жактан, кайсы жерден бул биз Жамилядай болбошубуз керек, башка жакка үндөшүбүз керек өзүбүздү. Ошондуктан бул Жамиланын кылган ишини биз оң жакка оңдошубуз керек, өзүбүз гана. Атасына көбүрөөк сөз айтыптыр, ата-энесине. Жамиля азыраак жазып коюптур дейт да. Ошондой акыбалда болсоң кантесиң? Ошондой болсо, кандай десем, таштап кетесиңби? Жок, таштабайт болчумун. Анткени ал сенин болочок турмушуң болгон, күйөөң болгондуктан аны күтүшүң керек, ал келет. Эгер ал келбесе, өзүңдүн элиң, жериң үчүн бул согушта ошол жерде калат. Бирок ошон өзү келип, качан гана кабарын билдирбей сайын эч жакка кетпейт элем. Жакшы. Ошол жерде негизинен Жамиля туура кылган эмес, өзүнүн үй бүлөсү үчүн жаман нерсе. Бирок ошол өзүнүн үй бүлөсүн сактап калышка аракет кылса болмок. Бул бир четинен Жамиляныкы деле туура да, себеби ал күйөөсү менен бири-бирин жактырбай эле үйлөнгөн. Намыс үчүн үйлөнгөн, анан кийин ал күйөөсү анча эметкен эмес. Ошо апасына көбүрөөк жазып, Жамиляга амансыңбы Жамиля деген эле сөз. Анан кийин сүйүүсүн таап Данияр менен качып кетти. Бир чет Жамиляныкы деле туура деп ойлойм. Ал чындап эле кимге көбүрөөк жазыш керек эле? Аялынабы же ата-энесинеби? Эми Жамиляны ал жактырбайт да, апасына жазат. Бирок экөөнү бирдей жазса болот. Мисалы анда мына жигиттер, силер армияда болсоңор да, анан атаңарды, энеңерди сагыныңар, келинчеңерди сагыныңар. Кимисине узунураак кат жазат. Жигиттерден сурап көрбөйбү анда? Мен армияда болгондо ата-энеме көп жазмакмын. Себеби биз ата-эненин ыраазычылыгын табышыбыз керек. Ошондуктан ата-эненин акыбалын сурап туруш өзүбүздүн. Аялың качып кетсечи Жамиля деп. Ал бизге тоскоолдук кылбайт. Себеби биз ата-эненин ыраазычылыгын табышыбыз керек. Биз милдеттүүбүз ата-энеге көп жазганга. Жамилянын күйөөсү ата-энесине көп кат жазса, ал ошол апасыны жакшы көргөндүктөн Жамиляны да жакшы көрөт да. Апасына кандай мамиле кылса, апасыны кандай жакшы көрсө, ошол аялын да ошондой жакшы көрөт деп.
Жок, анан эмне үчүн ас жазып тияка көп жазды? Баягы апасын жакшы көрөт да. Апасын сыйлаган эркек аялын деле сыйлайт деп ойлойм. Ошо туура кылдыбы же туура эмеспи? Туура кылды. Ас жазганы. Туура кылды деп ойлойм. Негизи ата энебизге көбүрөөк жазганы жакшы, бирок сиздерге деле бир суроом бар да. Бул жаңы Жамиля бул качып кеткени бул окуянын аягы болду да. Бирок башыдачы бул окуянын аягы динге туура эмес, бирок башы жаңы Жамилянын ала качканы динге туурабы? Ала качуу биздин кыргыздын салтында жок. Шариятта дагы жок. Шариятта мисал үчүн балдар үйлөнө турган болсо, ал кыздын ата энеси турмуш тиричилиги башкасыны барып үйдөн көрө албайт. Ал эми ата энеси барган болсо, ал туугандарын чакырабы, чакырбайбы? Коңушулары менен кандай? Үйүнүн тазалыгы, идиш аягынын тазалыгы башкасына ата энеси көрүп келет. Ал эми сен барсаң, мисалы үчүн сен үйлөнө турган болсоң, сен кайнатаңдын үйүнө барып кире албайсың биринчиден. Ал кимди сен кел деп туруп тууганын уругун чакырабы, чакырбайбы? Ал эми сен ата энең барган болсо, ага энелерин чакырган болсо, бул менин келечекте менин балдарымды баарын бириктирет деп түшүнөт. Эгерде туугандарын чакырбай өзү эле бүтүрүп койгон болсо, келечекте менин балдарым баардыгын тыркыратып берет деп. Ошондон шариятыбызда дагы, элибиздин салтында дагы ата эне кудалашып барып. Ошо ала качуу негизи жок да, шариятта туура эмес. Бирок экөө тең айып бар экен да ушу. Мана мисал үчүн сени кызыл эт, кара кан багып, өстүрүп, чоңойткөн ата энең ушунчалык абалга келтирип койгон болсо, анан сен эме торпоксуңбу? Сүттөн чыккандан кийин эле кунажын дертип кете бергедей. Бул жерде жана Жамиланы сүйгөн эмес, ошондон намыс үчүн гана алып качып кетти. Мен бул жерде да эки жактуу карайм. Жамила бир чети ар ким эле өзүнүн сүйүктүүсү менен бирге болгусу келет да, каяктагы эле бирөө менен жашагысы келбейт. Жок, бирок Жамила андан мурда эч кимди сүйгөн эмес, туурабы? Ала качып кеткенде. Мисалы мында да илгерки кыргызда ошо эле кыздар өзү эле мынтип алып мен сүйгөн жигитим деп агент менен, жигит менен, логин менен байланышкан жок болчу илгери. Туурабы? Анда Жамилянын өзүнүн сүйүп жүргөнү жок болгон. Ал убакта салт же ата энеси берген, же ошо ала качып кеткен. Анткени мына социализм келгенде дини жок кылды. Диний салтыбызды жок кылды жана диний салты бир эле жол куда түшүп үйлөнүү. Кыз өзү да барып сүйлөшүп үйлөнбөйт, жигит экөө. Өз билгендей. Жанагындай ала качып үйлөнбөйт. Ошо анан кийин биздин диний салтыбыз жок кылгандан кийин башка жолго өтүш да. Ошо сүйгөнүмбү, же жактырганымбы ала качып атат да. Урматтуу жаштар, урматтуу кыздар, балдар, айсаңар. Азыр бизде өтө мындай олуттуу да бир маселе бар. Ушул сүйүү үчүн баарыбыз күрөшүп атабыз. Анан ушул канат менен Заринадан үлгү алса болобу? Мисалы бири-бирин сүйүп калып өлүп атат да. Ошого көз карашыңар кандай? Ошодон үлгү алса болобу же болбойбу? Оюңарды айтсаңар. Сүйем бул өзүбүз үчүн да, биз бирөөлөрдөн сүйүү үчүн үлгү албайбыз. Анан дагы жанакындай өлүп алган туура эмес да булчу. Эми сүйүү үчүн ар ким өзү үчүн күрөшүш керек. Үй бүлө курууда кимден үлгү аласыңар анда? Кантип мисалы батыштын үлгүсү менен үйлөнөсүңөрбү? Жанагындай алдынан 3 лимузин, артынан 3 лимузин, ортосунда 3 джип. Кимдин үлгүсү менен үйлөнөсүңөр? Бул өлүм бул дүйнөгө барганда да адам өзүнү неме кыла албайт да, өмүр бою асылып турат. Бул өлүм деген бул эң катык жаза, бул Кудай Алла Тааланын өзүнүн немеси, жазасы. Бул ата эне үчүн кылбайбыз, бул өзүбүз үчүн кылабыз да. Бул ишти көбүнчө биз сүйүүгө берилбешибиз керек. Азыртан окуп билим алсак өзүбүз үчүн дейбиз. Алла Таала пешенебизге жазса, ошол сүйүү да боло берет дейм да. Үлгү кимден аласыңар? Үйлөнгөндө, үй бүлө курганда кимден үлгү аласыңар? Үйлөнгөндө өзүбүз тарбиялайбыз да, ал жерге. Үлгүнү кимден аласыңар? Мисалы, мындай да, ата энеңердин үлгүсү менен үйлөнөсүңөрбү же батышча үйлөнөсүңөр? Мисалы, сүйүү издеп өзүңөр барып кыздар, балдар, өзүңөр балдарды таап алып үйлөнүшүңөр керек да. Азыр көбү мектепке барып, эмеге окуу жайга барганда ошо сүйүүнү издеп кетип атат да. Барып сүйгөнүмдү тапсам мына үйлөнүп алсын. Ал жерде өз деле неме болот, студент болгондо бардыгы эле сүйүүсүн табат чындыкта. Бул кимдин үлгүсү менен эми? Кимдин үлгүсү бул? Ата энеңер студент болуп үйлөндү? Жок, ата эне эмес, бул үй бүлө кургандан кийин баягы күйөөңдөн неме кыласың да, үлгү аласың.
күйөөң сага айтат, бул көбүнчө бардык окуучулар студент болгондон кийин өзүн өзү тарбиялаш керек деп ойлойм. Чыныгы сүйүү деп мен ойлойм, бул баш кошкондон кийин болот деп. Ага чейин чыныгы сүйүү болот деп азыр ишенбейм. Канат менен Заринадан алса болобу? Жок, болбойт. Мен негизинен эле бул турмуш курууда батыштын үлгүсүнө туура деп эсептейм да. Себеби болсо бул мындай кыз менен жигит бири-бириге болгон мындай сезимдери болуш керек. Ал кийинки жашоосун улантып кете тургандай, кыз болсо өзүнүн жан жолдошуну сыйлагыдай болуш керек. Андан кийин болсо бул ата-энелер эле айтып үйлөнтүп коюу. Бул бирок туура эмес деп ойлойм да. Ал оюңарды укпай эле, ата-энелер. Анан ушул жаштардын оюн угуп турабы? Баягы чоң той берип, жакшы бир машиналар менен алып келип, маданияттын туу чокусуна жетип үйлөнсөңөр, үй бүлөдө жакшы болот да кийин, Эми сөзсүз эле машина менен алып келип, ЗАГСка чыкпай эле үйлөнсө деле болот. Эми биринчиден кыз менен элеби? Өзүң теңге жараша да, өзүңдөн кыз менен сүйлөш керек да. Себеби ал кыз менен сен түбөлүк бирге болосуң, аны менен тил табышып кетишиң. Ата-энең неме кылсаң да үйлөндүрсө, аны менен кийинки жашооңдо тил табышып кете алдыңбы, кете албадыңбы, жактуу жакпадуу, буну билбейсиң. Көйгөйлөр болуп калышы мүмкүн, Көйгөйлөр болуп калышы мүмкүн. Азыркы мезгилде баары эле мындай сүйүп үйлөнүп жатышаттар. Сен сүйгөнүң барбы? Бар. Качан үйлөнөсүң? Же кидайт этип кетесиңби? Жок. Кидайт этип кетпейм. Мен эми окуум. Сүйгөнүң каякта? Ушул жакта. Болуп турабы? Жок. Бул байке айтып да, өзүнүн позициясына өзү каршы чыгып атат да, анан машина менен чыгыш керек дейт да. Жок, жөн эле болбосо дагы жөн эле үйрөнүп коюш керек дейт да. Мен караманча каршымын, бул машина менен үйлөнбөсө деле кийин бактылуу болуш керек. Сиз мисалы үчүн сүйлөшкөн кызыңыз менен лимузин менен ЗАГСка чыктыңыз дейли дагы 2 айдан кийин ажырашып кеттиңиз да. Бул болбойт да. Кыз менен бала сүйлөшүп үйлөнүш керек, анан ЗАГСка чыгыш бул милдет эмес. Өзүнүн мындай үй бүлөсүнүн шартына жараша, кааласа Lexus менен чыксын, лимузин менен чыксын, Волга менен чыксын. Сен кандай кыласың эми? Мен эми эмне менен чыгасың? Анын келечек көрсөтөт. Бирок мындай Жок, кимдин үлгүсү менен кыласың эми? Западынбы же ата-энеңердин? Биринчиден эми мен өзүмдүн жашоом үчүн күрөшүп жаткандан кийин мен өзүм мындай өзүмө туура келгенни кылам да. Көп деле эскирип кетпеймин, анан жаңырып деле кетпейм да, мындай. Орточо ошол мезгилдеги ата-эненин шартына карап, мен түшүндүм. Башында айтты да, батыш жактагы үлгүлөр менен үйлөнөм деп айтты. Үйлөнөм деген жок, ошондой болуш керек деди да. Башында ошондой деди. Анан сөзүнүн аягында ошол азыркы дин боюнча эме болуп кетти да. Кыз менен эме болуш керек деди. Башында өзүнүн позициясына өзү каршы чыгып калды да. Батыштын үлгүсүн алам деген себеби бул кызды ата-энем таппай мен өзүм табам деген мааниде айтты да бул балачы. Мен буга кошулам. Негизи туура. Илгери ата-энелер тапкан. Эми мен ойлойм бул илгертен эле ушул азыркы убакка чейин эле кээде өзү таап ажырашып кетет, кээде ата-энеси таап ажырашып кетет. Бул үйлөнгөндөн кийинки 2 жашын өзүнөн көрө зависит этет да, жашап кетишчи. Анан мен ойлойм өзү негизи бала менен кыз өзү табыш керек ата-энеден мурдачы. Анан ата-энеге айтыш керек ушундай ушул кызга үйлөнөм деп. Ата-эне кандай шарты болсо ошого жараша үйлөндүрөт да. Балким ошо бала таап келген келин сизге жакпай калса эмне кыласыз анан? Эгер балам сүйсө ошо алган келинди, мен бирөөнүн баласын жакшы тарбиялаганга аракет кылмакмын, бир мисал. Самый главный мен балам жакшы жашаш керек да, мени менен жашабайт. Сиз кимдерден үлгү алып келесиз? Биз ата-энебизден үлгү алабыз биринчиден. Анан жакшы мындай үй бүлөлөрдөн аласың, жакшы үлгүлүү семьялардан аласың. Ата-эне көп билеби же жаштар көптү билеби? Өзү негизи ата-эне көптү билет. Анан кээде ата-энелер зордо үйлөнгөнгө каршымын да. Анан негизи ата-эне карап туруп жакшы жерден үйлөндүрүп, ата-эненин билгенин билбейбиз биз негизичи.
ата энени деле угуш керек, бирок негизи бала менен кыз бири-бирине жакшы. Бүгүнкү күндө биз ошо курунамызда эле бири-бириге атаандашып, жанакындай лимузин, ушундай бир чоң немени тандап атабыз. Бирок ошо келечекте өзүнүн тагдырын тандаш үчүн мен жаштар өзү тандаса дейм. Келечекте энди себеби ата энеси жашабайт да, ошо өзү ишенген адам менен кетиш керек. Бирок бүгүнкү күндө ошо биз семьяга карап калдык, байга, ал эми кедейлер мындай экинчи орунда калып калды да. Бул жерде мен оң же терс деп айта албайм. Себеп дегенде буга менин тажрыйбам жок, жана башымдан өткөн эмес. Өткөн эмес, Мен жаңа кызга айтып коеюн жоомду. Дал батыштын мындай салт-саналары менен диний жактан да, батыш жактан да алыш керек да. Жакшы жактары. Бирок ким айта алат азыр батыштыкы бар жагы мындай жаман деп? Батышта эркек балдар 30-га чейин үйлөнбөй жүрө берет. Кыздар 28-ге киргенде турмуш кура турган болот. Мына ошондой эле батыштын көпчүлүгү гостиница деле баш кошчу болот. Сиз кандай үйлөндүңүз? Мен ата энем таап үйлөнгөм. Мына сен мына батыштыкын туура дедиң да. Жок, баары туура эмес. Батышта кара, батыштын методу мындай. Бир кыз менен 2 жыл, 1 жыл, 2 жыл жүрөт, анан кийин бир нерсе жакпай калып туруп идият суда дейт. Анан кийин экинчи кыз менен жүрөт, идият суда дейт. Анан тиги кыз да жигиттер менен жүрө берет, идият суда дей берет. Анан кийин акыры бир нерсе болуп үйлөнүп алышты да. О 45-50-ге чыкканда. Сен кандай деп ойлойсуң ана? Сенин карындашың менен бирөөлөр батышча ошондой кыз, бир жыл, 2 жыл жүрүп, анан кийин койчу жакпай калдың, сен мектепте окуй албайт экенсиң, физика жагын жакшы билбейт экенсиң деп кетип калса. Бул эми адамдын өзүнөн да. Ал кыз менен баланын ортосунда мындай тунук сүйүү болсо, алар түбөл жашайт. Анан мындайча айтканда тоок сүйүү болсо, алар тез эле урушуп кете беришет да. Демек, тоок, өрдөк сүйүү болсо тез урушуп кетеби? Ооба. Батыштын үлгүсү мындай да. Мына батышта үйлөнсө үйлөнөт, үйлөнбөсө проблема жок, түшүндүңбү? Эч бир капа жок. Анткени алар төрөйүн деген ою да жок. Бала күтөйүн деген ою да жок. Алардын кыздарыныкы. Анан ошон үчүн булар каалашынча сүйүшө берет, кааласа 10 киши менен деле сүйүшө берет. Анан кантип анан түшүнөбүз? Сен айтпайсың, мен ошонун үлгүсү тура деп. А сен может быть ошо жанагы 10 жигит менен жүргөн кыз менен таанышып калгансың. Анан ошону алып келесиң үйүңө. Ала качуу кыргыздарда жок да салт. Кыз алууда мисалы үчүн салт боюнча куда түшүп барып ошентип алат да. Эми жана айтып атат бул ЗАГС деп. ЗАГС бул адам өлгөндө ошондой шар байлап ошону чыгышат, анан эми бул кыздарга туура келбейт. Адам өлгөндө? Өлгөндө бир аза күткөндө же бир кайгылуу окуя болгондо алып чыгат. Сен кандай алып аласың? Же кандай? Үлгү алып эми бул ар бир адам өзүнө болот. Мисалы чөйрөң кандай болсо ошондой болосуң. Ата энеңден албеттен анан туугандан. Үйлөнгөндө батыш жакты туурасак биз жагынан туура, кыз жигиттин ортосунда мамиле жакшы болуш керек. Экинчиден дин жактан алып карасак бул туура эмес да, каршы болуп калат. Негизинен бул карасак көп чыгым кетип калат. ЗАГСка чыкканда чыгым көп кетиши мүмкүн. Мисалы кредит, азыркылар ошо өзүнүн немесинен кредит алып жатып үйлөнүп атат. Башкалар да ушинтип үйлөнөт деп. Туурабы, кредит алып үйлөнгөн? Туура эмес, ошондуктан бул чыгым деп ойлойм. Негизи бул динде чыгым болбош керек. Турмушка чыкканда батыштын үлгүсү менен чыккан жакшыракпы же каада салт менен чыккан жакшыбы? Мисалы ата энеңер үйлөгөн жакшы. Ошо дин жакка караш керек негизи. Негизинен эле менин оюмча бул батыш жактан алыш керек, мындай ушул туура деп ойлойм да. Себеби бул жаңкы мисалы ата эне биз жактырбаган эле бирөөгө алып берип койсо, кийин ол бири-бирин тоготпой жүрөсө эмне болот? Балдар эмне болот? Чындап да. Мындай караганда мисалы 30 жаш, 40 жашка келгенден кийин бири-бирин тоготпой, күйөөсү кечинде үйгө келбей коюшу мүмкүн. Аялы апасыныкына кетип калышы мүмкүн. А бул жагында кандай болот? Бул батыш жактын цивилизациясы бизге мындай эме болуп калды да, анан негизи дин менен үйлөнүш керек да. Сүннөт той кылып эле кызды алып келсе болот. Негизичи көп чыгымдын кереги жок. Бизди Кудай бул жерге бизди сыноого жөнөткөн да. Биз ошол Кудай бизди сыноого жөнөткөн. Биз жөн гана сүннөт той менен алып келип кызды отургузуп ошол жерде кийин бактылуу болуп келсе болот да. Канзада. Канзада, сен ушу ата энең кандай болуп алып келиптир? Ата энем алып качып алып келген. Алып качып, жакшы эле бактылуу, талайлуубу? Ооба. А сен бир жака алып качып келсе, ушул тиги жекендиги.
каршымын андайга. Эми жөн эле ошол ата эне келип ага айткандай ата энеси келип макулдашып алып келсе жакшы болот деп ойлойм. Чыгым көп кетип калат да баягы батыш жакка карагандачы. Чыгым көп кетип калат да анан биз Кудайдын алдында жооп беришибиз кыйын болуп калат. Азыркы жашоону ойлобой, биздин чыныгы жашообузду ойлошубуз керек да. Азыр биз сыноодобуз да, ошондуктан чыныгы жашоону ойлош керек. Биз ушундай дейбиз, бардыгын айтабыз, бирок колубуз менен жасабайбыз. Биз айткан сөздөрдүн бардыгы туура. Бизде азыр биринчи кезекте атаандаштык деген бар. Ошол себептен бардыгы той менен үйлөнүшөт. Бирок бул иш кылган туура эмес деп айтсак, алар туура деп кабыл алышпайт. Анткени алар дагы бирөөлөрдү туурап ушундай кылыш керек деп ойлошот. Мына урматтуу достор, урматтуу жаштар, урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар. Сиздер ушул чоңалай жаштардын үнүн угуп жатасыздар. Эми бизге бөлүнгөн убакыт дагы аягына келип калды. Эми бүгүнкү жаштар ушул айтсаңар, жыйынтыктап сөзүңөрдү баягы бириңер кайталабай, кимдердин үлгү аласыңар? Мынакей азыркы агайлардын үлгү аласыңарбы, эжелерденби, же ата энелерденби, же депутаттарданбы, же батыштанбы, же кыргызданбы, же ушул жылдыздарданбы? Кимдерден үлгү алсак жакшы болот? Канткенде ошондо оңолобуз. Кимдердин үлгүсү бизге пайдалуу? Анда жыйынтыктап берсеңер кыскарактан, Негизинен эле мен ойлойм, биринчиден ата энеден, андан кийин экинчиден динден. Ар бир адам өзгө тиешелүү өз укугу менен жашаган дини бар. Экинчиден ушул дин менен үлгү алып, ушул менен жашаса болот. Биринчиден ата эне, экинчиден улут, үчүнчүдөн динден үлгү алсак болот. Мисалы атырапа ошол ЗАГС деп эле ошол ЗАГСка кеткен чыгымды 2 жаштын бюджетине которуп койсо ошол жакшы болот го деген ойдон. Пайдалуураак, деп. Кыздар өзүбүздүн чоң жакшы жүргөн жана ыймандуу эжелерибизден үлгү алышыбыз керек. Арак ичкен ата энелерден үлгү алса болобу? Эч качан болбойт. Ошол ата энелерди туура жолго айтып, балдары токтото алса болот да. Мен өтө